Балыкчы шаарын өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн 300 миллион сом максаттуу пайдаланылып, Балыкчы шаарында акыркы айларда шаарды жаңылоо жана жашоочулардын шартын жакшыртуу багытында маанилүү кадамдар ташталууда. 2024-2025 жылдары Балыкчыда абдан жакшы иштер жүрүп атат. Анткени жергиликтүү өз алынча башкаруу мэрия социалдык экономикалык өнүгүү 5 жылдык планды иштеп чыгып, ошону биз өзүбүздүн жетекчиликтерге презентация кылып берип келебиз ар дайым. Былтыр 2024 жылы 300 миллионго презентация кылып берип, Балыкчыда эмне иштер жасалуу тууралуу 300 миллиондун иштери аягына чыгып, мынакей жакынкы июнь-июль айларында ачылышын кылабыз. Эми баса белгилеп айта кете турган болсом, мынакей мэриянын маңдайындагы музей менен китепкана аягына чыгып калды. Кудайым буйрса, автовокзалдын жанындагы бала бакча дагы аягына чыгып калды. Муниципалдык асфальт, бетон завод салынып аягына чыгып калды десек болот. Ошо менен улай мына Тоголок Молдо жолундагы аягына чейин уже бүтүп келатат да. Эми ошол абызы асфальт бетон заводду Кудай буйрса биз азыр тургузуп ала турган болсок, бизде Балыкчыда 170 көчө бар. Ошол көчөлөрдү өзүбүз басып, өз ирригацияларды аткарып кете беребиз. Биздин өлкө башчыбыз президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул планыбызды колдоп, ошол себептен ушул иштерибизге акча бөлүп, биз жергиликтүү өз алынча башкаруу мэрия ошол иштерди аткарып атабыз десек болот. Алсак учурда эскирген жылуулук трассалары толугу менен алмаштырылып, заманбап стандарттарга жооп берген түтүктөр орнотулууда. Ишке ашырылып жаткан ири долбоорлор тууралуу шаар мэри төмөнкүлөргө токтолду. Азыркы учурда Балыкчыда биздин президентибиздин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Тургунбековичтин жетекчилигинин алдындагы кызматкерлер келип, азыр Балыкчыда мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай биздин муниципалдык жылуулук ишканасынын жалпы ушул трассасын алмаштырып берип атат десек болот. Анткени ушул трасса Союзда салынган бойдон эч алмаштырылган эмес да. Ошо эскирип калган себептен патерия көп болуп, үйлөрдүн ичи көп жылыбай келет. Ошол себептен колдошуп ушуну жасап берип атышат азыркы учурда. Экинчиден мына автовокзалды жасап берип атышат. Көкмойнок 2-деги 2 километрлик бүтпөй калган жолдору бар. Ошону дагы Кудай буйрса мына баштаганы турушат. Ошолордун катарына эле биз Аккуу мейманканасын киргизгенбиз. Аккуу мейманканасы муниципалдык мейманкана, бул биздин муниципалитетке киреше алып келип турган бир булак болот деп. Ушуну да колдоп азыркы учурда жасап бергенин алдында турушат. Анан Көкмойнок 1-деги бала бакча жок, ал жерде ошо бала бакча деп киргизгенбиз. Ошо бала бакчадагы азыркы жакынкы арада ал иш дагы башталганы турат десек болот. Ошо менен эле улай Балыкчынын ичиндеги жолдорубуз бар. Мынакей Бектуров көчөсү бар. Андан сырткары Токтосунов көчөлөрү бар. Ошол көчөлөрдү киргизгенбиз. Буйрса ошол көчөлөр дагы жасалат. Азыр биринчи этап менен ушул 500 миллионду биз асфальт жасап ала турган болсок, экинчи этап менен дагы 500 миллион бөлүп берет. Кудайым буйрса ошо менен 1 миллиард акча Балыкчы шаарына жалпысынан жакшы иштер жасалып аягына чыгат деген үмүтүбүз чоң. Буйрса шаарыбыз жакшы бир өнүгүү жолуна түшүп, бир өнүгүп жакшы шаарга айланат. Бул жерден баса белгилеп айтып кетким келет. Биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичке, президентибиздин иш башкармалыгы Каныбек Тургунбековичке ушу Балыкчы шаарыбыздын биз проектине сунуштаган проектлерди колдоп, акча бөлүп, ушу Балыкчыбызга жакшы салымдар болуп атат. Мындан сырткары шаарда заман талабына жооп берген жаңы бала бакчанын курулушу кызуу жүрүп жатат. Ошондой эле Балыкчынын кире беришинде жайгашкан автобекет толук оңдоп түзөөдөн өтүп, анын жанындагы 2 көп кабаттуу үй да борборлоштурулган жаңы жылуулук системасына туудаштырылууда. Президенттин башкармалыгынан 50 миллион бөлүнүп келинген. Ошого буйрса бүт бардык 4 отканабыздын жылуулук тутумдарын алмаштыралы деп пландап атабыз. Бул жылуулук тутумдары кеминде 30 жылдан ашуун алмаштырылган эмес, капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Себеби бардык нерсе келип каражат маселесине такалат. Биз баягы жарылган жерлеринен бөлүктөр менен алмаштырылып койчубуз. Эми күчүбүздүн жетишинде жарашачы. Анан быйыл ушинтип президенттин башкармалыгынан ушул 50 миллион бөлүнүп атат. Ошого ушу бардык негизги тутумдарын алмаштырып алсак, бул биздин жылуулук дагы жоготууларды азайтат. Элдерге жылуулуктун сапаты дагы көтөрүлөт, сапаты жакшырат. Буйрса дагы пландарыбыз бар. 2-3 жылдын ичинде ушу Балыкчыдагы болгон көп кабаттуу этаж үйлөрдү
жылуулук тутумуна кошуп борбордук жылуулуктан камсыз кылалы деген пландарыбыз бар буюрса. Белгилей кетчү жагдай учурда курулуп жаткан 8000 орунду Абдулла Шейх атындагы мечит да бүткөрүлгөн соң борборлоштурулган жылуулук системасына кошулат. Бул интеграцияланган система шаардагы бир нече маанилүү социалдык жана диний объектилерди үзгүлтүксүз жана сапаттуу жылуулук менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзөт. Жердеги турбаларды, эски үйлөрдүн турбаларын алмаштырып атышыптыр. Рахмат. Буюрса жакшы болуп атат, биздин балыкчыбыз жакшы өнүгүп атат, жакшы жасалып атат жолдору. Мээрибизге рахмат.